660 миң сомго менин артымда турган достор 3 бөлмөлүү жакшынак болгон контейнер салган үй сатууга чыгып калды. Өздөрү көргөндөй эле эми сыртына келе турган болсо караңыздар. Сиздер каалаган түскө боёп, сонун кылып беришет. Жүрүңүздөр, мен азыр сразу ичин көрсөтөйүн. Кирип келгенде өзүнүн жакшынак болгон буруун эчтери менен туткалары да жакшы экен достор. Канаке. Охо, туугандар. Караңыздарчы, вообще келтирип койду. Шикар кылып койду. Ремонтту байкаңыздар. Агабыздын жумушун баалап жүрөктөрүңүздар, достор, менен видеону бөлүшүп коюңуздар. Мына ушул жерге атайын суроо талаптар менен баягы дачаларга, айыл жергесине апарып, тоого же жайлоого апарган болсоңуз, мына ушул жерге сөзсүз түрдө печка керек экен. Печканын да месасын калтырыптыр. Астына мынакей караңыздар, жакшынак болгон сери түстөгү кафелди коюптур. Мына айланасы, достор, бул жер темирден, баягы от жакканда, ысыганда бул күйүп кетпейт. Ичинен базалит болгон, өздөр билесиздер, а? Бул биринчи бөлмө. Мына ушул жерге кухня мебелди коесуз дагы, кухня кыласыз, жарымын. Каласа мына ортолугун душ кылып алсаңыз дагы болот. Анан кийин мына жерге мордун дагы кылып коюптур. Көрдүңүздөр? Машалла, өтө сонун экен. Жүрүңүздөр. Дагы бир бөлмөлөргө кире турган болсок, ой. Мынакей, бул алды шестерный болуп жасалган. Мынакей көрдүңүздөр, айнектери ачылат. Мындагы туруп ачасыз, шамалдатып койсоңуз болот. Баягы сапаты жакшы пластик айнектери бар го. Мына ушудан коюптур. Көрдүңүздөрбү? Бул контейнердин узуну 12 метр, а бул энине келе турган болсок, туурасына келсек 2,40. Ремонттору жаңы болгон, свежий болгон, эч ким жашайлык. Сиз биринчилерден болуп жашайсыз жаккан болсо. Тондар көрдүңүздөр, а? Натюрный потолок мынакты караңыздар. Ой, анасага, анан мына жерде люстраны көрүп атасыздар, жаратымдар келген, монтаждары толук бүткөн. Жүрүңүздөр. Эми мен азыр 3-чү бөлмөнү көрсөтө турган болсок, бул бөлмө ата-энелердин уктоочу бөлмөлөрү кылсаңыздар жакшы жарашат экен. Мына жашаңыздар ушундай үйлөрдө. Жакшы жерине келе турган болсок, баягы үй салып аткан туугандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк да. Бул сиз квартирадан квартирага өтүп жашаганын кереги жок. Сиз мына ушул контейнер жасалган үйдү аласыз. Ушул жерде квартирага акча төлөгөндөн ушул жерде жашасаңыз жакшы эмеспи? Эми стеналары МДФ менен обшивкаланган, ламинаттарын жакшынак кылып төшөгөн достор, өзүнүн жакшынак болгон мондой подогонниктери бар, пластик айнектери, короону көрсөтүп кое турган болсо, мынакей достор, короону өздөр көрүп атасыздар, Ушул жерде мындай бир карайсыз дагы, эшикте бала чакаңыз, ким келип атат, ким кетип атат көрсөңүз болот. Баягы ишкана офистерге койсоңуз дагы негизи жакшы жарашууда экен, көрдүңүздөр. Эми бул контейнер эмне үчүн кышында жылуу, жайында салкын болот деген болсоңуздар, мен силерге азыр жакшылап түшүндүрүп берем. Анан мына люстраларды бир ката тартып кое турган болсок, көрдүңүздөр, жүрүңүздөр достор. Биз айттык, электро жаактары келген, сизге жаккан болсо, каласаңыз душты коюшсуз, местный септика же центральный канализацияга сразу улайсыз дагы, жашоону улантып бересиз. Айнектин сырттары жакшынак болгон мондай обналичкамен болуптур. Көрдүңүздөрбү? Өңү түсүн калаган түскө боёй берсеңиз болот. Узуну дагы бир жолу айтып өтөйүн. 12 метр, а туурасына келип турган болсок 2,40. Туугандар, мына ортосунда калың 70-тик плотностагы базальт менен алган. Ичинде бир 6-7 сантиметрге чейин калың базальт. Эми жамгыр жаса, кар жаса, эмне кылабыз деген болсоңуздар, мына крышасына жакшынак болуп үстүн козерогун жаап берет. Туруңуздар, сүйлөбөй туруңуздар, унчукпай туруңуздар. Козерог монда сонун кылып туруп жаап берет достор. Жамгыр дагы өтпөйт, суу дагы өтпөйт. Анан крышасын дагы жакшынакай кылтырып, базальт менен жакшынакай жаап, сонун кылып жуулап коюшкан. Достор, Ош шаары боюнча, шаардын ичи, шаардан тышкары болсо, установка, доставкалары баары тең бесплатный болот. Толук маалымат алам десеңиздер, мен азыр устагалардын телефон номерлерин жазып коем. Кимде ким контейнерден жасалган үйдү алам деп жүргөн болсоңуздар, видеону достор менен бөлүшүп коюңуздар.